Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку эл аралык кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран Кошмо Штаттарды тынчтандыруу үчүн өзөктүк программасын жабууга же токтото турууга даяр. Жакында Москвага барган Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Али Лариджани Владимир Путинге Али Хаменейнин билдирүүсүн жеткирди. Ага ылайык Иран мүмкүн болгон келишимдин алкагында Орусияга байытылган уранды өткөрүп берүүгө макул. Ал эми АКШнын атайын өкүлү Стив Уитков жана Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи 6 февраль күнү Стамбулда өзөктүк келишимди талкуулоо максатында жолугушат. Катар, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирлиги, Египет жана башка бир катар өлкөлөр Стамбулдагы көп тараптуу жолугушууга катышаары кабарланууда. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жана 3 тараптуу жолугушуулар өтөт. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Иран эли менен болгон ар кандай мамиле урматтоонун негизинде түзүлүшү керектигин баса белгиледи. Диалогко урмат менен мамиле кылгандар урмат менен кабыл алынат. Ал эми коркутууларды же күч колдонуу аракеттерине тийиштүү жооп кайтарылат деп эскертти Аракчи. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди орус мунайын сатып алууну токтотууга макул болгондон кийин АКШ менен Индия соода келишимине жетишти. Truth Social социалдык түйүнүнө жайгаштырган билдирүүсүндө Дональд Трамп Индия АКШ менен соода тоскоолдуктарын жоёрун жана орус мунайын сатып алууну токтоторун билдирди. Ал орус мунайын сатып алууну токтотуп, Венесуэланын мунайын бир топ көбөйтүүгө макул болду. Мындай кадам Украинадагы уланып жаткан жана жума сайын миңдеген адамдардын өмүрүн алып жаткан согушту токтотууга жардам берет деп айткан. Жооп катары Вашингтон делиге кошумча 25% тарифтик алымды жокко чыгарды. АКШ, Украина жана Европа биримдиги көп катмарлуу коопсуздук кепилдиктери боюнча макулдашышты. Financial Times гезитинин маалыматы боюнча Орусия уга катышууну токтотуу келишимин бузса, биринчи этапта Украина армиясы дипломатиялык жактан жооп кайтарат жана өз аракеттерин жасап көрөт. Эгерде согуш улана берсе, Европа өлкөлөрүнүн ыктыярчылар коалициясынын күчтөрү кийлигишет. Ага карабай Украинага ири масштабтуу чабуул улана берсе, анда 3-чү этапта АКШ аскерлери менен батыш күчтөрү биригип жооп кайтарат. Ал арада НАТОнун башкы катчысы тынчтык келишимине жетишилгенден кийин Украинада дароо союздаштардын аскерлери жайгаштырылат деп билдирди. Украинага күчтүү колдоо керек. Зеленский айткандай, ыктыярдуу өлкөлөрдүн коалициясы кепилдиктер боюнча ийгиликтерге жетишти. Тынчтык келишими түзүлөрү менен макул болгон НАТОдогу куралдуу күчтөр, абадагы учактар жана деңиз флотунун колдоосу дароо пайда болот. Ал арада орус күчтөрү түн ичинде Киевке жана Украинанын ири шаарларына жапырт сук курушту. Дрон жана ракеталык чабуулдардан кеминде 2 адам жаракат алды. Чабуул бир нече имараттарга да зыян келтирди. Сокулар АКШнын президенти Дональд Трамп Украинадагы согушту токтотуу аракеттери тууралуу жакында жакшы жаңылыктар болушу мүмкүн экенин билдиргенден кийин жасалды. Украинанын президенти Владимир Зеленский ошондой эле Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына угатышууну токтотууну негизинен сактаганын, бирок фронттогу аймактарга сок курулганын билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Куиши журналында жарыяланган макаласында юанга дүйнөлүк резервдик валюта макамын берүү зарылдыгын билдирди. Анын айтымында Кытай эл аралык соодада жана каржылык операцияларда кеңири колдонулган күчтүү валюта түзүшү керек. Си ошондой эле кубаттуу борбордук банкты жана дүйнөлүк капиталды тарта алган, бааларга таасир эте алган атаандаштыкка жөндөмдүү каржы институттарын өнүктүрүүнү баса белгиледи. Financial Times бул билдирүүнү Бейжиңдин юанды эл аралык деңгээлге чыгаруу максатын эң ачык формада жарыялашы катары баалады. Эксперттердин пикиринде, бул кадамдар долларды толук алмаштыруу эмес, тескерисинче АКШнын каржылык таасирине стратегиялык каршы салмак түзүү аракети. Билдирүү дүйнөлүк базардагы туруксуздук, доллардын алсырашына байланыштуу жана геосаясий чыңалуу күчөп турган шартта жасалды. Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу Делси Родригес Түштүк Америка өлкөсүндөгү АКШнын дипломатиялык миссиясынын жаңы башчысы Лаура Догу менен жолугушту. Бул АКШнын президенти Николас Мадурону уурдап кеткенден бир айга жетпеген убакыт өткөндөн кийин болду. Өткөн аптада эки өлкө АКШга 2 миллиард долларга чейин венесуэлалык чийке мунай экспорттоо боюнча келишимге жетишкен. Родригес өлкөдөгү жүздөгөн туткундар үчүн мунапыс берерин жарыялады. Оппозиция жана адам укуктарын жактаган топтор көптөн бери оппозициячыл саясатчыларды бошотууну талап кылып келишет. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Мексика Кубага мунай жөнөтүүнү токтотот деп билдирди. Куба менен АКШ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы кабарланууда, бирок ал расмий диалогко айлана элек.
Трамптын айтымында АКШ Кубаны Американын улуттук коопсуздугуна адаттан тыш жана өзгөчө коркунуч деп жарыялаган. Мындан сырткары коммунисттик аралга мунай жөнөткөн ар бир мамлекетке тарифтерди киргизерин айтып коркуткандан бир нече күн өтүп, Кубанын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү баштаган. Куба мурда АКШ менен сүйлөшпөй турганын айтып келген болчу. Израиль Рафах чек ара өткөрмө бекетин жарым жартылай ачкандан кийин газалыктар дарылануу үчүн Египетке өтө башташты. Египеттин расмий өкүлдөрдүн айтымында Израиль аскерлери Газада согушуп жаткандыктан 20 айдан ашык убакыттан кийин аймактан 150гө жакын адам чыгып кетиши керек болчу. Ал эми 50 адам кириши керек эле. Египет менен чек ара бекети Газанын сырткы дүйнө менен байланыштырат жана адамдар товарлардын өтүшү үчүн негизги өткөрмө бекет болуп саналат. Пакистандын Карачи шаарында коммерциялык имаратта чыккан өрт тез арада өчүрүлүп, чоң трагедиянын алдын алынды. Карачинин вице-мэри Салман Мураттын айтымында өрт өткөн айда ондогон адамдардын өмүрүн алган жерге жакын жайгашкан. Ал түштүк бизнес районундагы уюлдук телефон базарынын жанындагы имаратта чыккан. Полициянын айтымында тилсиз жоо имараттын 7-кабатындагы унаа токтотуучу жайдагы бир унаадан башталып, башка 2 унаага жайылып, акыры көзөмөлгө алынган. Бирок өрттүн себеби азырынча аныктала элек. Франция бир нече айга созулган саясий талаш-тартыштардан жана өкмөттү кулатуу аракеттеринен кийин акыры 2026-жылга карата бюджетин кабыл алды. Депутаттар дүйшөмбү күнү 2 ишеним көрсөтпөө сунушун четке кагып, премьер-министр Себастьян Лонунун өкмөтүнө добуш бербестен кабыл алууга жол ачышты. Ага ылайык Франциянын бюджетинин тартыштыгын 5%га жеткирүү каралып, аскердик чыгымдар 7,7 миллиард долларга көбөйтүлөт. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 2024-жылы кезексиз шайлоо жарыялап, парламенттик көпчүлүктү жоготкондон бери саясий башаламандык болуп келет. Нью-Йорк шаарында узакка созулган сууктан улам кеминде 16 адамдын сөөгү сыртта табылды. Өткөн аптадагы кышкы бороондон кийин үшүк жүрдү. Нью-Йорк шаарынын мэри алдын ала жыйынтыктар бул учурлардын кеминде 13-үнүн себеби гипотермия экенин көрсөттү деп билдирди. Акыркы 2 жуманын ичинде Жапонияда адаттан тыш калың кардан кеминде 30 адам каза болду. Өкмөт эң катуу жабыркаган аймактын тургундарына жардам берүү үчүн аскерлерди жөнөттү. Ал жерде алыскы аймактарда 4,5 метрге чейин кар жааган. Акыркы жумаларда катуу сууктан улам Жапон деңизинин жээгинде кар жаап келди. Айрым аймактарда кар көп жаап жатат. Премьер-министр министрлерге кайрылып, өлүмдөрдүн жана кырсыктардын алдын алуу үчүн атайын жыйын өткөрдү. Аргентинанын Чубот провинциясындагы өрт өчүрүүчүлөр болжол менен 50 000 гектар жерди өрттөп жиберген токой өрттөрүн токтотуу үчүн тынымсыз күрөшүштү. Куткаруучулар жамгырдын азайышына жана температуранын салкындашына үмүт артышууда. Дем алыш күндөрү катуу шамалдан улам чыккан өрт 2 провинциялык жолду убактылуу жабууга мажбур кылды. Өрт өчүрүүчүлөр көп учурда коопсуздук үчүн чегинүүгө аргасыз болушууда. Патагония токой өрттөрү Буэнос-Айрес аймагынан 2 эсе чоң аймакты жок кылды. Берүүнүн аягында Жапониялык волейбол оюнчусу калысты капыстан топ менен уруп алганы үчүн адаттан тыш жол менен кечирим суроону чечкен. Бирок анын бул кадамы калысты ого бетер коркуткандай көрүнгөн. Деген менен көрүүчүлөр спортчунун бул аракетин кубатташты. Кийинчерээк Юци Нишида өзү командасына 3-0 эсебинде жеңишке жетүүгө жардам берип, эң баалуу оюнчу сыйлыгын алган. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар.